Акчасын которуп сойдурса болобу, медреселерге сооп канчалык деңгээлде болот? Жана бул суроо жооптун айттык болот. Сыртта Европада иштеп жүргөндөр бар, мигрант болуп иштеп жүргөндөр бар. Алар ал жерде сой албайт, акчасын которсо, ошол өтөт. Мисалы жобосу, мисалы Палестина Газзага которсо, баардыгы эмес деп эдик, которсо кайсы бир бөлүгү. Ал дагы өтөт. Болгону тактап коюш керек, акча чындап алынып, анан жанагы жөнөткөн адамдын атынан союлсун. Анан албетте медреселерге, чындап муктаж болгон медреселерге сойдурган жакшыраак. Бирок мал союлсун, акчасы болду, курбанчылык өттү деп акчасын алып койбош керек. Ошону тактап коюш керек. Анткени курбанчылыктын рүкүнү мал союлуш керек болот, канаап кадимкидей. Союлуш керек болот. Жетим жесирлер, медреселер соо көп, анткени илим окуп атпайбы? Мусулман адам жашоосу, биз акыйкат ушундай түбөлүк жашоо бар да. Жашоодо адам катары адал арамды иригеп жакшы үйрөтүп аткан нерсе жерден илим, билим алып аткан жерге сооптуу болот. Медреседе окуп мүмкүнчүлүгү чектелип байкуштар эт жей албай турган балдар болот, эптеп медресесине акча тапкандар болот. Ошол Курбан айттын шылтоосу менен, майрамдын шылтоосу менен, берекеси менен канча эт жеп калса балдарга сооп болот. Ошон үчүн илим окуп аткан балдар бар. Ошолорго курбанчылык сойдуруп этин жеп калса канча сооп болот. Ошо менен канча ибадат окуйт, намаз окуйт ал бала. Жетим жесилер бар, ошолорго аралаш керек.